Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Информатика 7 класстар үчүн. Анда эмесе экранга назар салгыла. Булар силер баамдагандай эле Python программалоо тилинин негизги каармандары десек болот. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы. Python программалоо тилинде маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар. Сабактын максаты Python программалоо тилинде маалыматтардын тиби менен таанышасыңар, арифметикалык амалдар менен иштөөнү үйрөнөсүңөр. Python программалоо тилинде жаңы программа түзүп, сактап, натыйжасын чыгаруу жолдорун үйрөнөсүңөр. Жаңы түшүнүктөр. Бүтүн маанилер, чыныгы сан маанилери, логикалык маанилер, символ же символдук сап. Python тилиндеги негизги маалыматтар типтеринин тизмеси. Дептерге жазып алабыз. Int бүтүн маанилер, float чыныгы сан маанилери, бөлчөктүү бөлүгү менен сандар. Бул логикалык маанилери, true чын же false жалган. Str символ же символдук сап, символдун катары. Чыныгы сандарды жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн өтүр менен эмес, чекит менен ажыратылат. Мисал үчүн 56,48 бүтүн жана бөлчөк бөлүгү чекит менен ажыратылды. Ал эми бизде математикада өтүр менен ажыратылат. 123,659 бүтүн жана бөлчөк бөлүгү чекит менен ажыратылды. Логикалык өзгөрмөлөр бул тибине кирет жана true чындык же false жалган маанилерин алат. Python'да каалагандай арифметикалык амалдарды аткарса болот. Арифметикалык туюнтмалар сапка жазылат. Алар сандарды, өзгөрмөлөрдүн аттарын, арифметикалык амалдардын белгилерин, кашаларды жана функцияларды чакырууларды камтышы мүмкүн. Амалдардын иретин аныктоодо алардын артыкчылыгы колдонулат. Биринчи, кашанын ичиндеги амалдар. Экинчи, солдон оңго даражага көтөрүү. Даражага көтөргөндө 2 жылдызчаны пайдаланабыз. Солдон оңго көбөйтүү же бөлүү. Солдон оңго кошуу жана кемитүү амалдары аткарылат. Анда эмесе Python программалоо тилинде калькуляторду кантип пайдаланабыз? Эми балдар, Python программалоо тилинде Python'ду калькулятор сыяктуу иштетип көрөлү. Ал үчүн программаны ичке чегиребиз. Бизге программанын терезеси ачылды. Биз жалпы экранга ачып алайлы. Бул жерден биз ар кандай амалдарды калькулятор сыяктуу эле иштесек болот, программасын түзбөй туруп. Мисал үчүн 456-ны кошобуз, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү 4 амалды иштеп көрөлү. 78-ге. Туюнтманы жазып, Enter кнопкасын басуу аркылуу биз натыйжаны алабыз. Кемитүүнү аткарып көрөлү. 4569-дан 987-ни кемитүү керек. Enter кнопкасын басуу аркылуу биз натыйжаны алдык. Эми көбөйтүү. Мисал үчүн биз азыр 9 орунду сан жаздык, көбөйтөбүз. 9 орунду санга. Натыйжаны Enter кнопкасын басуу аркылуу эле алдык. Python'да 1-2 минутта убакытта гана натыйжаны чыгарып берип атат бизде. Бөлүүнү дагы алайлы. Бөлүү 78. Ушул жерден айта кетчү нерсе, бөлүүдөн дайыма чыныгы сандар келип чыгат. Эми даражага көтөрүү үчүн, көбөйтүү үчүн 1 жылдызчаны пайдалансак, даражага көтөрүү үчүн 2 жылдызчаны пайдаланабыз. Мисал үчүн 100дү 12-нчи даражасы дейли. Мынакей. Чоңураак сандарды алайлы. 1990 санынын 102-нчи даражасы. Жөн эле көбөйтүп алып бул жерде биз 1990 санын даражага көтөрүү үчүн 2 жылдызча коем, 102-нчи даражасы. Мынакей канча орунду сан болуп кетти. Python'да чоң сандарды дагы эсептөө үчүн 1-2 секунда гана убакыт талап кылынат. Эми туюнтманы иштейли. Туюнтма катары кашалуу туюнтма. Мисал үчүн 89 кошулган кашанын ичинде 45 кемитүүлгөн 32 көбөйтүү 4 деген туюнтманы иштеш үчүн
туйнтманы жазып, enter'ди басуу менен жыйынтыгын алабыз. Мында Python биринчи кашан ичин, андан кийин көбөйтүү, андан кийин кошууну аткарды. Кандай туйнтма болбосун, туйнтмаларды аткаруу, амалдарды аткаруу артыкчылыгы колдонулат. Бөлчөк сандар менен иштеп көрөлү. 0 бүтүн эскерте кетүүчү жагдай, биз жана да айтып өттүк. Математикада үтүр менен жазылса, Python'да точка менен жазылат, чекит менен. Көбөйтөбүз 9-га. 1/8. Болбосо калькуляторго салып текшерип көрсөңөр болот. Эми биз калькулятор сыяктуу иштетип көрдүк. Эми ушул программаларын түзүш керек, ушул амалдарды аткаруунун. Жаңы файл ачып алайлы, new file бул жерден. Эми толук экран кылып алайын, астындакылар көрүнбөсүн. А барабар 100-гө, Б барабар болсун 30-га, С барабар болсун биринчи А көбөйтүлгөн Б алайлы. Бизге натыйжаны чыгарып берсин. Кантип? С барабар бүтүр float чыныгы маанилерин чыгарып бере берсин биринчи. Сын. Биз программасын түзүп бүттүк. Эми натыйжаны көрүш үчүн биз клавиатурадан F5 же болбосо бул жерде run басабыз. Modul 5 сактайынбы дейт. Окей, ооба. Кайсыл жерге сактайм дейт? Рабочий столго сактайлы. Издөө оңой болуп туруш үчүн 4-үнчү программа сохранить. Мынакей. 100-дү 30-га бөлгөндө С 3000, 100-дү 30-га көбөйткөндө С 3000-ге барабар болду. Кийинки натыйжаны көрөлү. Эми бөлүү көбөйтүүнүн ордуна биз бөлүүнү коелу. Кайра эле F5 run module, окей. Жыйынтык бизде мезгилдүү ондук бөлчөк болуп калды. Эми ушул жерден айта кетчү жагдай, эми бизге бүтүн бөлүгүн гана коюп берсин. Ал үчүн float'тын ордуна integer деген, бүтүн сандар деген операторду колдонобуз. F5'ти басабыз. Мынакей бүтүн бөлүгү бизде 3. Эми ушул чыныгы санды str менен алайлы, символдордун чын жери катары. Бул жерге эмне деп жазабыз ошондо? str операторун кошобуз. Run module 5. Окей. Чыныгы сан. Эми бул жерден биз логикалык маанилерин true же жалган, чын же жалган экенин алышыбыз керек. Анда биз бул жерге кайсы операторду колдонобуз? Бул. Run. Окей. Окей, чыныгы сан true. Түшүнүктүү болду балдар? Анда эмесе ушул программаны дептериңерге жазып алгыла. Биз программаны көрдүк. Бөлүүнүн жыйынтыгы дайыма чыныгы сан болот. Бөтөн сандарды бөлгөндө бүтүн сан алуу үчүн 2 таякча, 2 бөлүү операторун колдонушат. Ал эми бөлүүнүн калдык бөлүгүн алуу үчүн процент операторун колдонушат. Алар көбөйтүү жана бөлүүдөгүдөй эле артыкчылыкка ээ болот. Мисал үчүн 42-ни 11-ге бөлгөндө бүтүн бөлүгү 3. Ал эми калдык бөлүгү болсо, токтуу бөлүүнү, калдыгын жана бүтүн бөлүгүн таап берсин бизге. Python'ду ишке чегердик. Бул жерден А барабар болсун 12-ге. Бизге бүтүн бөлүгүн чыгарып берсин. Б барабар болсун А бөлүнгөн 2 таякча коебуз. 7. Бизге чыгарып берсин Б'ны. Print кашан ичине Б деп жазабыз. Ошондой эле калдык бөлүгүн да чыгарып берсин бизге.
С барабар калдык бөлгүн процент түрүндө беребиз. А процент 7-ге бөлгөндө бизге чыгарып берсин С-ны. Биз программасын түзүп бүттүк. Run модул 5. Окей. Бизге 12-ни 7-ге бөлгөндө бүтүн бөлүгү 1, ал эми калдыгы 5 деген сан экенин чыгарып берди. Чындыгында эле 12-ни 7-ге бөлгөндө 1ден тийип 5 калдыгы чыгат. Бүтүн бөлгүн алууда 2 таякча коебуз 2. Ал эми бөлчөк бөлгүн алууда калдык бөлүгүн процент коебуз. Эми балдар, силерге биринчи маселе. 3 бурчтуктун периметрин табуучу программаны түзгүлө дейт. Тең жактуу 3 бурчтуктун негизи 7 см, жагы 3 см болсо периметрин тапкыла дейт. Биринчи математикадан периметрди чыгаруунун формуласы бул 3 жагын кошуу керек. Демек, тең жактуу болгондуктан А жагы 1/3 см, ал эми негизи 7 см барабар экен. Мындан периметр 13 см экенин тапсак болот. Эми кантип программасын кандай түзөбүз? Эми балдар, 3 бурчтуктун периметрин табуунун программасын жазабыз. Жаңы файл ачабыз. Бул жерден А жагы бизге чыныгы сандарды киргизүү керек. Float input экинчи Б жагы дагы А жагы менен Б жагы барабар. Бул жерге маанисин киргиздеп эле жазып койдум. Маанисин киргиздеп жазып койсоңор болот. Кийинки С жагы. Андан кийин бизге периметрин табыш керек. Периметр барабар бизде формуласын жазабыз. А кошулган Б кошулган С. Эми биздин экранга чыгарып бериш керек. Print жобу бизге П'ны чыгарып бериш керек периметрди. Биз программасын түзүп бүттүк. Сактайбыз. Окей, биз рабочий столго эле сактап коебуз. Сохранить. Бул жерден биринчи жагы 3, экинчи жагы 3, үчүнчү жагы 7. Демек, биздин 3 бурчтуктун периметри 13 сантиметрге барабар. Мынакей бизде программасы. Бул жерде input деген экен, мына жерге жагынын маанисин киргиз, негизинин маанисин киргиз деп жазып койсоңор да болот, жазбай койсоңор да болот. Негизинде жобу 13 сантиметрге барабар экен. Мына балдар, силерге ушул 3 бурчтукту чыгаруунун программасын көрсөтүп койдум. Бул жерде чыныгы маанилери, мына 2 кашанын ортосуна маанилерин киргиз деп жазсаңар да болот, комментарий. Жазбасаңар да болот. Бул жерде ошол сандарды киргизүү керек. Демек, тең капталдуу 3 бурчтуктун жактары 3 см, негизи 7 см болсо, периметри 13-кө барабар болот. Дептерге жазып алабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болсо, силерге тапшырма. Ошол шилтеме аркылуу кирип берилген тесттерге жана программалоону ишке ашырасыңар. Бул тесттин ссылкасын мен видеонун описаниясында калтырам. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.